айларын өттү, той башталды, алакандар жабылып. Тургуналы Нурматовдун тойуру азыр үйлөнүү үлпөт тойлорунун киминине айланган. 90-жылдардын башында ыр дүйнөсүнө аралашып, чыгармачылык жолун обон чыгаруудан баштаган каарманымдын кыргызымдын жигиттери Жымыңдайт Жылдыз жана башка ырлар менен чоңойгон көрмандарыны унутушпаса керек. Алда биз каарманымдын жеке жашоосу, чыгармачылыктагы басып өткөн жолу тууралуу кеп кылабыз. Мен ырчылыкка башталган жылдарым мектеп жашында эле башталган. Музыкасыз дүйнөнү элестете албай жаралгам мындайчы. Мектепти бүткөндөн кийин Ош бийдин үстүнө Ырысбай Абдыкадыровдон сабак алам деп барып, аяктан сабак алып, өзүдө бала кыял, эми чыгармачыл адамдар жөнүндө көп нерселерди айтса болот мындайчы. Аябай жакшы мүнөздөрү бар болчу мындайчы. Аккордеонго ошол жерден Ош бийдин үстүндө окуп жүрүп эле үйрөндүм. Нота менен үйрөндүм. Сиздин багыңызда чыккан кайсыл ыр болду деп айта аласыз? Бир эки ырым бар да, эки ырымдын мындай биринчи ырым ошо кыргыздын жигиттери деген ыр жөнүндө айтам, анан жанагы той ыр деген ырым жөнүндө айтам. Той ыр деген ыры жанагы биз Ошко гастролго барып эле анан эртең менен эле бирөөлөр келип калышты, келип калып эле ушундай сыйлайбыз, андай мындай бүгүн тойго келиңиз деп чакырып калышты. Мейли деп анан эмне подарка алып барабыз, подаркабыз жок мындайчы. Жаңылап барганбыз баягы. Концерт коелук болчук да. Ошондо той ырын подарка алып барганбыз. Ошондо апарып аябай жакшы кече болгон мындайчы. Той ыр деген ыры бир эле күндө жаралды. Анан жанагы кыргыздын жигиттери деген ыры бир жылда жаралды. Мен мындай бир жүргөн күндөрдүн биринде эле баягы бир музыка угуп калдым мындайчы. Музыка уксам аябай жакшыраак экен мындайчы. Адамды өзүнө тарта турган ыр экен. Ырдын аты Өзбектин жигиттери экен мындайчы. Ырдап деген ырдап жүрдүм мындай бир жумадай ырдап жүрдүм мындайчы. Анан бир күн эле баягы намыстана түштүм да мындайчы. Эмнеге кыргыздын жигиттерин ушундай кылып чыгарса болбойт депчи. Анан кийин ошол болду, анан ошодон кийин эле жанагы текст издеп мындайчы. Оонду болжолду чыгарып алдым да, анан кийин текстин издедим мындайчы. Текстин издеп таап, анан Кыялбек Урманбет менен жазып мындайчы. Экөөбүз мындай айтканда ушундай издендик да. Бул дагы жакшы акын экен мындайчы. Аябай жакшы жазды мындайчы. Сахнаны сагынып, мынакей жаңырларды кайтадан жаратып, кайтадан ырдагыңыз келеби? Эми азыр ден соолук жакшы эле болуп калды. Буюрса чыгам деп ойлойм мындайчы. Сизге чыгармачылыкты кайрадан баштоо мүмкүнчүлүгү берилсе, эмнеден баштамаксыз? Эми кайра берилбейт да. Эгер берилсе таптакыр башкача баштамак мындайчы. Ушу ырларды кандай кылып ырдашты билем азырчы. Кандай ырлар жагат элге, аны да билем мындайчы. Элге жүрөктөн чыккан ырлар жагат. Ошонун баарын эметип келип анан баштамакпыз да. Алтындай болгон ата энеңиз жөнүндө да айтып берсеңиз. Атам Бакай Атай районундагы Күмүштаг айылындагы жөнөкөй үй бүлөдөн чыкканбыз. Атам болсо аябай строгий болчу. Тим эле бирөө менен урушуп андамда болуп кезең, таяк жеп кезең дагы урушчу да мындайчы. Сен урушасың депчи. Атам жөнүндө бир нерсени эле айтып кетсем туура болот деп ойлойм да. Бир күн эле аккордеон сатып берип калдым мындайчы. Аккордеон сатып берип калган. Аккордеондо ойноп, ошону эметем да, ушу түшүм болуп калбас экен депчи.
ушунчалык Кудайдан сурайм да мындайчы. Апам өзү жөнөкөй жароокер ушундай элдин баары эле билчү, мындай аябай жакшы апа болчу. 7 бир тууган болчук. Анан бери бир тууганым кайтыш болуп кетти. 6 бир тууган барбыз азыр. Бир үйдө канча бир тууган болбосун, бирөө энеге жакын болуп чоңойт экен да. Үйдөн мен энеме жакын болуп чоңойдум. Себеп дегенде менен мурун 2 бала төрөгөн экен, 2 кыз төрөгөн экен. Экөө тең чарчап калыптыр. Анан ошондон баягы оорукчан чыңгычтал болуп, анан кийин баягы кайсы бала оорукчан чыңгычтал болсо ага эне жакын болот. Ошо мен апама жаш кез менен эле жакын болуп. Келинсем үй-бүлөңүз жөнүндө айтып бербейсизби? Кечиккен сүйүүңүз, үйдө да бекылдай жөлөк болгон жан шериңизге кантип жолугуп калгансыз? Ой, кечиккен эми сүйүү деп деле айтканга болбойт. Эми бул канча жашайбыз Кудай билет. Ана сүйүүгө эле жетиш кайда мындайчы. Анык сүйүү деген таптакыр башкача болот экен. Мындай айтканда биринчи аялым жөнүндө айтып кетсек болот балачы. Себеп дегенде ошо биринчи аялым мени көп эметкен мындайчы. Мага көп жардам берген. Мен жүргөн мындайчы. Ошо биринчи аялым жөнүндө көп айтса болот мындайчы. А бул азыркы жашап атканым экинчи келинчегим мындайчы. Бул деле баягы эметти, мен келинчегим кайтыш болуп эметип калгандан кийин 5-6 жылдан кийин анан жолугуп үйлөнүп калдык да. Балдары үйлөн дешип балдарчы. Эметкенден кийин анан үйлөнүп калдык. Биринчи келинчегиңиз эмне болуп калды? Давлениеден. Биринчи аялыңыздан канча бала бар? 5 бала бар. Азыркы келинчегимдин 2 бала бар. Баягы үй-бүлөдө кыздан кайышмага болбойт эмеспи? Анан мындай учурда кимиңиздер кечиримдүүсүздөр? Азыр баягыдай заман жок да. Баягыдай коркутмай, үркүтмөй деген заман жок мындайчы. Эметип эле эмне керек деп эле баягы эметебиз баягы. Эмне жетишпей атат деп эле мындайчы. Азыр бизге чыгармачы адамга тынчтык керек мындайчы. Тынчтык жана тынчтык. Сырттан караган адамга баягы оор басырыктуу бир мүнөздөгү адам көрүнөсүз да. Анан сизде дагы ачууланган учур болобу? Эми любой адам сыяктуу эле болот да, ачууланган учурлар болот. Кээде оозуңан эмне сөз чыгып кеткен байкабай каласың дачы. Болот да, любой адамда болот. Бакыт деп эмнени түшүнөсүз? Бакыт деген ошо балдардын баягы чоңоюп турган ушул бакыт мындайчы. Бул дүйнөдө басып жүрөсүң мындайчы. Бул дагы бакыт, ырларың баягы мындай айтканда эл оозунда калды. Бул да бакыт мындайчы. Бизде чыгармачыл адамдарда баягы кичине эмелер көп экен да, преимуществолор көп экен. Көп адамдарга карагандачы. Анан ушу балдарың тоюн бересиң, кыздарың тоюн бересиң мындайчы. Ошо тоюна катышып сүйлөп турганың өзү бакыт мындайчы. Кыскасы бир сөз менен айтканда бактылуу экен да мындайчы. Жашоо сиз үчүн эмне дегиле? Жашоо деген любой нерсе, любой адамга кылсаң баягы кайра өзүңө кайрылып келет экен ошо. Жашоо болчу. Любой адамга жакшылык кыласыңбы, жамандык кыласыңбы, ошол баары өзүңө кайрылып келет экен. Жашоо деген ушундай экен байчы. Ушуну баягы жаштар дагы билип жүрсөк туура болот деп ойлойм да мындайчы. Желательно таза өткөн жакшы да, аппак болуп мындайчы. Андай кылайын десең кээде
турмушту жасап этет. Ушинтип баягы кайран өмүр өтүп өткөн да бар. Анда мен сахнага жаңы чыккан кездеги атактуулуктун азыр жоктугуна өкүнбөйсүзбү? Ошол жөнүндө айтсаңыз. Сахнага жаңы чыккан учурдагы атактуулук эми мындай айтканда азыр жок деп айтпайм, мындай бар эле, мындай. Анан болгондо баягы ден соолугу эле эметип турат да адамдычы. Баягы кызып турат мындайчы. Баягы кээде ушундай сонун ырдай турган жерде деле ырдабай коем мындайчы. Ден соолугум жакшы болбой калат да мындайчы. Ошол нюанстар кээде бузуп кетет. А так нормально эле мындайчы. Мисалы үчүн биз 4-5 адам болуп концерт коюп жүрдүк. Канча жыл концерт койдук Кыргызстан боюнча баягы. Ошондо баягы мисалы үчүн 4-5 жыл адам 3 саат эметчик да мындайчы. 3 саат концерт коюш оңой эмес. Чарчап ачык мындайчы. Тим эле эл ыраазы болсо, тим эле эл ыраазы болуп атат, кол чаап атат. Ага да карабай, дагы ыраазы. Ушуну баягы бакыт деп ойлочумун да мындайчы. Бирок бирок ошо туура эле экен да мындайчы. Концертиңизди бересизби өзүңүздүн жеке? Мен концертиме эмки жыл берем. Ушул жашоодон сахнадан жашоодон эмне табып эмне жоктуңуз? Кыйын суроо болуп калды. Дайра маселе бул суроого. Жашоодон эмне таптым? Кыргыз элинин пейилин таптым мындайчы. Элин ушундай жакшынакай кабыл алып турганын таптым мындайчы. Жоготкон жаштыгын жоготтум. Жалпысынан 60-ка жакын обон жараткан ушундай таланттуу инсанга мамлекет тарабынан бир дагы сыйлык берилбей, азыркы учурга чейин кечеңдеп жатканы өкүнүчтүү. Убагында 17 күн катары менен тынымсыз концерт коюп, элге ырым-айрам тартуулаган Нурматовдун же элге эмгеги сиңелекпи? Албетте ырчы бул сыйлыкты эч агайлы алышы керек эле. Агай, дениңиз сак болуп, дагы далай обондорду жаратышыңызга тилектешпиз.